Анталияда погода кандай деп сурагандар көбөйдү. Мына апрель айында кайненемдин кышкы пальтосун кийип жүрөмүн. Бирде ысык, бирде суук болуп эле түшүнүксүз болуп жатат. Эртең менен апашкамдыкына баратканда күн тийип эле сонун болчу. Мен болсо жука эле кийинип алгам. Анан түштө кызымды ойнотконго чыксак, жаан жаап суук болуп кетти. Мен болсо апашкамдын пальтосун кийип алдым. Ушул пальтону 5-6 жыл мурун мен алып бердим эле, ошол кезде ушундай арык болчу экен. Баса туулган күнүнө эмне алып бердиң десеңер, кечээ торговый центрге алып барып, бир аз жаз жана жайкы кийим алып бердим. Алтын алып бер деп көп киши жазды эле. Мурун жаңы келин болуп келгенде алтын шакек алып берген болчумун. Ал кезде билбейт элем да, шакек пакек тагынбайт экенин. Ушундай свадьбаларга, тойлорго барганда эле тагынат, андан башка тагынбайт. Ошол үчүн азыркы учурда эмне керек болсо ошону алып бердим. Мен өз мамам менен кайненеме бир нерсе алып берип сүйүнткөндү аябай жакшы көрөмүн. Эсимде 10 классымда биринчи тапкан акчама мамама сонун көйнөк сатып бергем. Ошо достор, лайк басканды унутпаңыздар.